Ленин, Курманжандатка, Масалиев бул Ош шаарындагы унаа агымы эң көп болгон маанилүү көчөлөр. Деген менен дал ушул көчөлөргө мындан 40 жыл мурда асфальт төшөлгөн. Андан бери эскирген асфальт элге кызмат кылып келет. Быйыл жолдор башкармалыгы дал ушундай эски көчөлөрдү аз-аздан асфальттоо иштерин баштады. Биринчилерден болуп Масалиев көчөсүнүн 3 километрине жакында жаңыдан асфальт төшөлмөкчү. Масалиев көчөсүнө мындан 40 жыл мурда асфальт төшөлгөн. Андан бери жыл сайын жамап жасалган жол жарактан чыгып бараткан. Абсамат Масалиев көчөсү Ош шаарынын эң маанилүү жолдорунун бири. Эки тарабынан тең шаардын чыгып кире беришиндеги көчөлөргө улангандыктан ар дайым унаа тыгындарынан арылбайт. Ушунун өзү эле көчө канчалык маанилүү экенин далилдеп турат. Оштун жолунун оңдоосу болбой калыптыр балам. 2 жылдан бери азыр совсем бузулган жерлер көп экен. Акшын чалча уруп, тротуарга ям басалбай калыптыр. Асфальт 10 метр бузулуп атат. Муну оңдоого зарыл. Жогорку жактарга жеткизгиле ушуну. Шаарды шаар кылган жол болбосо эл басалбайт экен балам. Эми буга карап күлчө түзүк кажеке. Күлчөн жолда асфальт бизге яма экен азыр. Машина чыгайна 20 мүнөт убагына каттабайт экен. Азыр эми бүт эле кадойлорду өлтүрдү, ана талкаланып жатпайбы? Муну жасай турган адам барбы өзү? Тешилип бүттү. Ар 10 күн 15 күндө эле кадой кылып атабыз. Начар. Ош шаардык жолдор муниципалдык ишканасына быйыл 60 миллион сомдой каражат бөлүнгөн. Мындагы каражаттын бир бөлүгүнө Абсамат Масалиев көчөсүнүн 3 километри асфальтталмакчы. Ал Разаков көчөсү менен кесилишкен жерден тарта Моныев көчөсү менен кесилишкен жерге чейинки аралыкты түзөт. Аткаруу иштерин ишкана өз мойнуна алып 6 сантиметр асфальт төшөлөт. Учурда долбоорун даярдоо иштери жүрүүдө. Иш башталган учурда жол бир тараптуу убактылуу жабылышы мүмкүн. Анан быйылкы жылы ушул Бакытбек Жеңишбековичке ушул сунушубузду айттык эле. Колдоп берип атат. Эгерде ал көчөнүн жалпы алып капиталдык курулуш кыла турган болсок 450 миллион акча каражат керек болуп калат да. Бул метод менен барсак, биз азыр ушул көчөнү жакшы 3 километрин жакшы ямышты менен жасап туруп, тегиздеп туруп, заливка жарылган жерлерин жамоо менен, андан кийин үстүнө выравнивающий деп коет, 1-2 сантиметрден берип жолду тегиздеп алсак, андан кийин 6 сантиметр асфальт беребиз. Ош шаарындагы борбордук көчөлөргө токтоло турган болсок, дээрлик баары эскирген абалда. Акыркы ирет негизги көчөлөрдөн Аскар Шакиров көчөсү мындан 3 жыл мурда жаңыдан салынган. Шаар жолдорунун көпчүлүгү Союз мезгилинде асфальтталган боюнча масштабдуу оңдоло элек. Быйыл министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы жолдорду оңдоо тапшырмасын койгон. Мындан кийинки чоң проблема жолду айтып кеттим. Жолго такыр жолдун курулганы, техникалары аз, ошондуктан техникаларды көбөйтүп, карьерди иштетип, биздин жарандарыбызга татынакай жолдорду өзүңүздөр сала башташыңыздар керек да. Мунун баарын быйыл чечпесеңиздер, эртең уже кеч болуп калат. Масалиев көчөсүн уже кыртышы укаланып, уже чыга баштаган, ага уже мындай 40 жылдын тегерегинде болуп калып атат. 20 жылдын эмеси срок берсе деле баягы өтүп кетти да. Ленин көчөдө эле, Курманжандатка деле көчөлөрдүн баардыгы эле кыртыштары болбой калды. Жамай берип, биз деле ошо менен токтоп калып атабыз дагы. Акча каражаттын жоктугунан биз көптөн бери эле мындай чоң көчөлөрдүн асфальты боло элек. Белгилей кетсек, Ош шаарынын негизги жана ички жолдору 550 чакырымды камтыйт. Анын 80% эскирип, жараксыз абалга кептелген. Кала бюджетинен каржыланган жолдор ишканасы жыл сайын 5 чакырымдай жаңы асфальт төшөөгө даремети жетет. Ош шаарындагы жолдорду оңдоого 2 миллиардтан ашык каражат кетери эсептелип чыккан. Мунун өзү эле шаар казынасынан алы жетпестигин айгинелеп турат. Учурда Ош шаарынын жолдору республикалык бюджеттен же эл аралык донорлордун колдоосуна муктаж. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.